Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Менин айтайын деген маселем төмөнкүчө. Кызылкия шаарына караштуу Акбулак жана Караван деген айылдар бар. Бул айылдар 2009 жылга чейин өзүнчө Акбулак деген айыл өкмөт болуп турган. 2009 жылдан кийин айыл өкмөттү жоюп, Кызылкия шаарынын карамагына өткөзүп койгон. Ошол шаарга өткөндөн бери ушул айылдарда көйгөйлөр пайда болуп атат. Биринчи көйгөйү, айыл өкмөт болуп турган мезгилде айыл өкмөттүн төрагасы тарабынан ошол жердеги элдерге турак жай куруу боюнча жерлер бөлүнүп берилген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин документтештирилбей келет. Себеби Кызылкия шаарынын архитектуру тарабынан бул шаардын ген планына кирбеген деген шылтоолорду айтат. Элде эмне күнөө? Эгерде айыл өкмөттөн жоюп шаарга өткөзгөн болсо, ошондуктан ушул бөлүнгөн жерлерди документтештирип беришин мен талап кылып кетет элем. Экинчи көйгөйү, ошол жерде жашаган элдер дыйканчылык менен жана мал менен алектенишет. Шаарга өткөндөн бери ошолордун жайыт маселеси бүгүнкүгө чейин такталбай чечилбей келет. Ошондуктан ушул айылдардын жайытка болгон көйгөйүн дагы чечип беришиңиздерди мен суранат элем. Үчүнчү көйгөйү, мына ушул жерде премьер-министр келгенде, соцфонддун төрагасы келгенде биз сураганбыз, биз тапшырма бербедик беле? Социалдык төлөмдөр боюнча чыккан мыйзамды бүгүнкү күндө иштетпей туруңуздар, жаңы мыйзам келгенге чейин деген сөздөрдү айтканбыз. Ушул жерден соцфонддун төрагасы дагы, премьер-министр дагы убадасын берген эле. Бирок ошого карабастан Кызылкия шаарындагы ушул эки айылдагы жерге болгон социалдык төлөмдөрдү азыр төлөөнү, жыйноону башташыптыр. Эмне же бул Кызылкия шаарына тийиштүү эмеспи? Ошондуктан Ашырбек Мойдунович ушул маселелерге көңүл буруп, ушул көйгөйлөрдү тез арада чечиңиздер. Себеби ошол жерде элдер ушундай кайрылуулар менен бүгүнкү күндө кайрылып жатат.